Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурматтуу сүйүктүү жамаат. Бисмиллахи рахманир рахим. Аллахка чексиз мактоо шүгүрлөр болсун. Аллах таалам бизди аял заты кылып жаратты. Аллах таалам бизди мээримдүү, сулуу, назик кылып жаратты. Ошондой эле эмоционалдуу кылып жараттыр. Эгерде үй бүлөбүздө кыйынчылык болсо, үй бүлөбүздө балдарыбыз ооруса, же күйөөбүз менен урушуп калсак, оор сөз уксак, ата энебиз ооруса же кырсык болсо, ушундай бир кыйынчылыктар болгондо кээде жөнөкөй эле сөздөрдөн дагы ушундай жүрөккө кайгы муң пайда болот экен да. Ошол кайгы муңду кетирип жүрөктү эс алдыра турган бир сонун дуба жөнүндө сөз болот бүгүн. Абу Дарда разияллаху анхудан риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким эгерде ушул дуаны 7 жолу чын жүрөктөн окуй турган болсо же жалган жүрөктөн окуй турган болсо, Аллах таала анын жүрөгүндөгү кам кайгыны кетирет деди. Ал дуа: хасби Аллаху ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим. Мааниси: Аллах таала мага жетиштүү. Ал бүткүл ибадаттарга ылайыктуу зат. Мен ага тобокел кыламын. Жана ал чоң арштын Роббусы деди. Эгерде сизде ушундай кыйналып, жүрөгүңүздө кайгы муң болуп, кайгырып турсаңыз, маанайыңыз жок болсо, проблемаларыңыз чечилбей атса, ушул дуаны дароо 7 жолу окуңуз. Хасби Аллаху ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим деп айтыңыз. Жана да бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ла илаха илляллаху аллаху акбар деп бир жолу айта турган болсо, анда Аллах таала анын денесинин 4/1 тозоктон куткарат деди. 2 жолу айткан болсо, денесинин жарымын тозоктон сактайт деди. 4 жолу айта турган болсо, денесинин баарын тозоктон сактайт деди. Ошондуктан ушул зикирди да көп кайталайлы, тозоктон сакталуу үчүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.